Статистикага таянсак, Кыргызстандагы үй бүлөлөрдүн 15%-нын өз алдынча балалуу болууга мүмкүнчүлүктөрү жок. Бирок медицина аларды баласыз калтырууга жеткирбей, жасалма жол менен бойго бүтүрүү ыкмасын сунуштайт. Мына ушул жаатта иштеп келе жаткан Бишкектеги Анкалаев клиникасында бүгүн дагы бир чоң кубаныч. Баржон Бекбоев менен Чынара Исманова 22 жылдан бери балалуу боло албай жүрүп, соңунда экстра корпоралдык уруктандыруу ыкмасын колдонууну чечишкен. Бир жыл мурун 3 эмдүү болгон жубайлар алардын көксөөсүн орундаткан клиникага келип, балдарынын туулган күнүн дал ушул жерден өткөрүүнү чечишкен. Бияктан балалуу болбогон үчүн ушака кайрылдык. 22-3 жыл болуп калды. Башты мен 50-ге чыгып калдым да. Келинчегим 45-та. Болду. Кудай буйруп жакшы болду. Жакшы эле ниет кылганбыз, бирок болду. Бизде ошо мен жашыма карап врачтар ошо 3 эмбрион салышты да, 3 эмбриондон хотя бы бирөөсү болсо дагы депчи, аракет кылалы депчи. Анан ушу үчөө тең 10 күндөн кийин кичи тапшырсак эле үчөө тең прижились деп айтышты. Ошону сүйүнүп ошо үчөө тең уже анан УЗИге келдик. УЗИге келсек уже үчөөнүн тең жүрөгү согуп атат деди, сүйүндүк. Врачтар да таң калышты. Кантип үчөө тең жакшы болду депчи. Мындай ишенген эмеспиз өзүбүз дагы депчи. Ошо кыздарга, келиндерге айтып кетмекмин, ишенгиле, такыр үмүт үзбөгүлө. Ар бир аял төрөйт экен, төрөсө болот экен. Ушинтип Анкалаев клиникасына врачтардын баарына, болгон жамааттын баарына рахмат айтабыз. Ушинтип бизди бактылуу кылышты. Дагы бир жолу ата эне болдук. 3 баланы берип атат бизге белеке. Анкалаев клиникасынын акушер-гинекологу Айнур Касмалиева Чынара айымдын алгач клиникага кайрылган күнү тууралуу айтып берди. Июнь айында 17-жылы биринчи жолу кайрылган бизге. Бир кызы бар, 22-21 жаштагы кызы бар. Андан кийин боюнда болуптур такыр. Тукумсуздук боюнча Турциядан эко жасаптыр бир жолу. Бирок болбоптур аякта. Ошо лечение алыптыр. Канча жыл, бирок результат бербептир. Көз ачыктарга да барыптыр. Ошончо канча жыл. Бизге июнь айында кайрылып, тааныштар аркылуу келиптир. Биз аны исследование кылып, бир 2 ай кеткен. И августун аягында протоколго алганбыз. Лечениябыз бир 10 күн, 12 күн стимуляция кылып, жумурткасын топтоп, 1 ай кеткен. 3 эмбрион салганбыз, бирок биз 3 эмбрион салгандан кийин шансы көп болуш үчүн салабыз. 3 эмбрион жашап кеткени мүмкүн, 1 эч ким ар кандай болот. Бирок шансы көбүрөөк болуш үчүн 3 эмбрион салгандыктан кийин үчөөдөн жашап кетиптир. Алар өзүлөрү деле көп ишенбей, аябай шок болгон. Күйөөсү да аябай шок болгон. Эко жолу аркылуу балалуу болуу оңой олтуң иш эмес. Ага абдан чоң аракет, ишеним жана эң башкысы сабырдуулук керек деген акушер эко жолу менен төрөлгөн балдар менен табигый жол менен төрөлгөн балдардын эч кандай айырмасы болбой турганын айтат. Эч айырма жок. Ден соолук боюнча дагы жакшы, анткени биз тандайбыз, эң жакшы сперматозоидтерди тандайбыз. 1 ай мурда анализдерди тапшырат, дарыларды ичет, витамин ичет, антибиотик ичет. Жумуртканы да биз тандайбыз. Эң жакшы жумурткалар, эң жакшы сперматозоидтер менен уруктандыруу кылабыз. Бул бир маселе. Экинчи, аялды даярдайбыз. Экинчи маселе. Үчүнчү, балдар психология аркылуу дагы сүйүктүү болушат. Анкалаев айымдардын саламаттыгын сактоо, мындан сырткары эко борборунун лабораториясында турабыз. Бул жактын эмбриологу Башак Каракоюн эжекебиз азыр бизге мына ушул жасалма жол менен уруктандыруунун процессин түшүндүрүп берет. Burada bayanlardan yumurta... Бул жерден аялдын урук клеткасы эн безинен сордурулуп, ал эми эркектин уруктугу контейнерге чогултулат. Андан соң экөөнүн урук клеткалары уруктанышы үчүн пробиркага салынып, түйүлдүктөрдү аялдын жатынына салуу процесси да мына ушул жерде жүрөт. Burası laboratuvarımız. Бул жер биздин лаборатория.
Жашоого жөндөмдүү сперматозоид уруктар атайын микрохирургиялык шаймандардын жардамы менен ушул жерде каралат. Эркек менен аялдын уруктарын бириктирүүдө бул микроскоптун жардамы керектелет. Уруктанган клеткалардан түйүлдүктөр жаралат. Түйүлдүктөр 3-5 күндөй бул инкубатордо сакталат. Андан кийин гана түйүлдүктүн үчөөсү аялдын жатынына салынат. Алар жатынга жармашып жашап кетүүсү зарыл. Артып калган түйүлдүктөр мына ушул жерге тоңдурулат. Ар биринде ушинтип аттары жазылып турат. Биздин бейтаптар бир канча жылдан кийин келип кайра балалуу болууну каалашса, биз дал ушул түйүлдүктөрдү колдоно алабыз. Түйүлдүктү тоңдуруу жолу менен 5-6 жылга чейин сактап коюп, андан кийин деле колдонсо болот. Колуңузду салып көрсөңүз. Muzdaq. Burada 5-10 yıl saklayabiliyoruz. Ата эне болуу ар бир адамдын көптөн кыялданган тилеги экени талашсыз. Экстракорпоралдык уруктандыруу канчалаган баласыз түгөйлөргө ата эне статусун тартуулоого жардам берип келе жаткан заманбап ыкма.